Күчтүү армиялардын түр-түрлөрү барыбызга кеңири болуп калды. Мен сиздерге бүгүн тескерисинче алсыз күчсүз армияларды айтып өтөм. Эгерде каналда жаңы болсоңуз, каналга катталыңыз жана класс басышты унутпаңыз. Сиздерге мен дүйнөдөгү алсыз болгон армияларды айтып өтүүнү анда баштадым. Коста Рика өлкөсүнүн жалпы элдин саны 5 миллион 480 миң болуп эсептелет. Өлкөнү чаккан армия деп айтсак туура болот. Чындыгында Борбордук Американын бул чаккан өлкөсүнө мындай армия жок. 1949 жылы 7 ноябрындагы Конституция тынчтык мезгилинде кесипкөй армияны түзүүгө жана сактоого тыюу салган. Эгерде мен мындайча айта турган болсом, өлкөнү жарандык күзөт коргойт. Ошондой эле абада байкоо жүргүзүү кызматы, чек ара кызматы жана улуттук полиция жээкте күзөтүү бар. Чындыгында да мамлекеттин негизи калканчы Коста Риканын басып кирүүсүнө дароо жооп бере турган башка өлкөлөрдүн куралдуу күчтөрү, тактап айтканда АКШ мамлекети жана куралы болуп эсептелет. Тажикстан өлкөсүнүн адамдын саны 9 миллион 321 миң болуп эсептелет. Тажик армиясы интернет дүйнөлүк айдыңынын айтуусу боюнча башаламан болуп жатат деп айтылууда. Башка постсоветтик республикалардан айырмаланып, Тажикстан СССР кулагандан кийин өзүнүн куралдуу күчтөрүн курган эмес, жана эми акырынан куралдуу күчтөрүн бутка тургузуп аракет жасалууда. Бул күнгө чейин Россиянын тынчтык орнотуучу күчтөрүнө таянып, Тажикстан корголбой калып келип жаткан эле. Ырас 1994 жылы алар өз армиясын түзүп, натыйжада ошол замат өлкөдөгү жаңжалдын курчушуна алып келген. Натыйжада Тажикстан орус армиясына артыкчылык беришет. Ирак өлкөсүнүн жалпы адамдын саны 39 миллион болуп эсептелет. Саддам Хусейн учурунда дүйнөдөгү 4 ири армия, азыркы армия анын жөнөкөй көлөкөсү гана болуп калат. Америкалык жана британиялык инструкторлордун көп жылдык машыгууларына 26 миллиард доллар инвестиция жана аскердик жардамга карабастан, Ирактын куралдуу күчтөрү ушул күчкө карабастан алсыз. 2014 жылы Ирактын батыш бөлүгүн өзүнө баш ийдирүүгө жетишкен. Эми Багдад басып алганын акырындык менен кайтарып жатат. Бирок өз күчү менен эмес, негизги күч АКШ жана курдтөрдүн согушкерлери болуп эсептелет. Нигериянын саны 201 миллион болуп эсептелет. Нигериялык аскерлер бул мамлекеттин аймагында иштеген Боко Харам тобу менен, ошондой эле Нигер, Чад жана Камерун менен акыйкат үчүн согушуп жатат. 2015 жылы эң кандуу деп табылгандыгын белгилейбиз. Киши өлтүргөлөрүнүн саны боюнча ал эмемден ашып түштү. Бирок кандай болгон күндө дагы бир топ мунай ресурстарына ээ болгон. Дагы айта кете турган нерсе, Нигерия исламчыларга каршы күрөштөргө ийгиликсиз болуп жатат. Аскерлер ар кимдин эле куралы жана соту деп нааразы. Борно ысык штатында аскер күчтөрү өтө начар жабдылган. Алардын брондолгон унаалары негизинен жараксыз абалда. Монголия жалпы элдин саны 3 миллион 225 миң болуп эсептелет. Монголия улуу жеңүүчү Темужин Чыңгызхан урпактары. Илгертен бери мурдагы күчү менен мактана албай келишкен. Монголия Россия менен Кытайдын ортосунда камалып калган жана эки өлкөдө аларга көз каранды жана мындай учурда аларга коргой албайт. Чындыгында качанды бир кезде Москва менен Пекиндин мамлекети начарлап, ортосунда согуш башталса, согуш аракеттери Монголиянын аймагында болуп калуусу толугу менен ыктымал. Афганистан өлкөсүнүн жалпы адамдын саны 2019 жылдын эсебинен айтканда 38 миллион болуп эсептелет. Армиядагы военный күчтөрдүн эсеби 195 миң жалпы военный күчтөр адамдын саны. Бул акыркы тизме алсыз армиянын эсебинен Афганистан түзөт. Афганистан дагы Ирак мамлекетине окшош десе да болот. Бир караганда АКШ ооган армиясына согушка даяр жана коркунучтуу күчкө айланткан жок. Тескерисинче учурда Талибан бүтүндөй шаарларды курчоого алып, чабуулга өтүүдө. Кылымдар бою эч ким Афганистанды, анын ичинде СССРди толугу менен баш ийдире албагандыгын эске алганда, бул таң калыштуу деле эмес. Ал эми Россия үчүн АКШ Вьетнамын айланды десе да болот. Афганистанга курал-жарак жана кийим-кече берүүчү НАТО согуш талаасына жеткирерин айтышат. Достор, видео кызыктуу болгон болсо, видеого класс басып, комментарий жазып өтүңүздөр. Сөзсүз түрдө подписка болушту унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар. Кийинки видеого чейин.